Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиев, сизге кайрылуу жасап атабыз бул эки нарын айылынын элинин атынан. Бизде ошол бул жерде көпүрө маселеси мындан 4 жыл мурун козголуп келген, ошол эч ким жетекчилик жактан да, бийлик жактан да эч ким көңүл буруп койгон жок. Мына бала бакыралар бүт, эч кимдин даярдык да жок. Чөбүбүз болсо чабылган боюнча калды, май сайыбыз да жок, эчтекеси жок калды. Ошо менен отурабыз ар көйүс бер көйүс болуп. Ушуну бүгүндөн калтырбай май проблемасын чечип берсеңер жакшы болот эле. Андан сырткары боякта жетекчилер айтып атпыр, ар көйүс менен, ар көйүстөн бул элдин баары кырылып калат. Аякта жол жок. Миң балекет кызы да. Ушуну чечип бериңиздерди суранабыз. Ушунча элдин атынан 150 түтүн бар, ошонун атынан. Ал майды бүгүн түндөн калтырбай жеткизип берсеңиздер жакшы болот эле. Бизде бир эле сапар өтөт. Биз мал жам менен гана жашап жүрөбүз. Ушуну чечип бериңиздерди көптөн көп суранабыз. Мына бул жерде майда кенедей биз ошо май жагын сурап атабыз. Эгинибиз болсо чабылган боюнча калды. Бүгүн ар көйүскө майга кеткендер ар көйүстө калды. Жетпегенибиз бияк өйүстө калды. Ушуну жакшы чечип бериңиздерди экөөңүздөрдөн көптөн көп суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевич, ушу биздин эки нарын айылынын тургундарынын атынан, апалардын, эже сиңдилердин атынан сүйлөп жатам. Менин караган кайненем бар эле 85 жаштагы. Ошо киши дары ичип турчу. Ошо дарыга жете албай монтип бала бакырабыз менен көпүрөбүздү суу алып кетип, ушинтип отуруп калдык. Сиздерге кайрылып жатабыз. Ушуну пенсияга бармакпыз, пенсия алып ун продукт алмакпыз. Ошо продуктубуз жок, мына унубуз жок калды. Келип ушу эмени чечип бериңиздерди сиздерден суранабыз. Могу жерде келиндердин, бала бакырабыздын атыбыздан айланайын президентибиз жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев сиздерден суранабыз. Ушуну чечип бериңиздер. Бизге бүгүндөн баштап